Түркиянын Изник шаарында кыргыз жоокерлерине арналган Кыргыздар күмбөзүндө эскерүү иш-чарасы өттү. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунан кабарлашканда, иш-чарага Түркиядагы кыргыз элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Стамбулдагы башкы консул Лера Сыдыкова, Изник районунун башчысы Режаи Карал, Изник шаарынын мэриясынын кызматкерлери, Кыргызстан достук жана маданият коомунун мүчөлөрү катышты. Башкы консул мекендештерге кайрылуусунда уюштуруучуларга, катышуучуларга жана келген конокторго ыраазычылык билдирип, мындай иш-чараларды өткөрүүнүн максаты эки элдин ынтымагын бекемдөө экенин белгиледи. Кыргызстандын каада салтын, маданиятын жайылтуу, Түркиядагы кыргыздардын абалын жакшыртуу үчүн биргелешип иштөөгө чакырды. Иш-чаранын алкагында Изник көлүнүн жээгинде орун алган Борбордук Сейил бакта кыргыздын улуттук оюндары ойнолуп, ар кандай мелдештер уюштурулуп, жергиликтүү тургундардын кызыгуусун жаратты. Изник шаары Стамбул шаарынын түштүк тарапта 120 чакырым алыстыкта жайгашкан. Изниктин аймагында жергиликтүү калкка 13-кылымда Изникти каратууда шейит болгон кыргыз жоокерлеринин эстелиги деп таанылган күмбөз жайгашкан. Ал согуштагы каармандыгын көрсөткөн кыргыз жоокерлеринин урматына Султан Орхан Гази башкарып турган учурда курулган. 2000-жылдарда Түркиянын башкы башкаруу фонду аталган тарыхый эстеликти дээрлик кайрадан калыбына келтирген. 2006-жылдын октябрь айында күмбөздүн жанына скульптор Тургунбай Садыков тарабынан жасалган кыргыз баатырынын эстелиги тургузулган.